Амансызбы көрөрман, сиз Туз оор кесиптер долбоорунун кезектеги чыгарылышын көрүп жатасыз. Бул жолку каарманыбыз Моголбай Пактакунов дээрлик жарым кылым өмүрүн ветеринария тармагына арнаган. Дарыгерлер адамдарды айыктырса, мал доктурлар бүткүл адамзаттын ден соолугун жаныбарлардан жуга турган оорулардан сактайт деген каарманыбыз 70 жаштын кырын ашкан. Көпчүлүк оорулар жаныбарлардан жуккандыктан алардын ден соолугу көп учурда мал доктурдан көз каранды эмеспи. 48 жылдан бери мал дарылап иштеген Моголбай ата менен Обулу анын кесибиндеги кыйынчылыктар, түйшүгү, кесибинин рахаты тууралуу сүйлөштүк. Валейкум салам, келбай. Кандай? Күчүктү алып келдиңби? Жакшы. Так, эмне вакцинация алып келдиңби? Жакшы, регистрация кылайлы. Азыр бул күчүктү алып келди, регистрацияда өткөрдүк. Так, бул турба оорусуна каршы эмне алып келиптир бул Бактияр. Азыр бул турбасына саябыз. Кутурма оорусу бир жылда бир жолдон саябыз. Андан кийин буларды профилактикалык иштерди жүргүзгөн жанагы эхинококкоз деген оорулар бар. Ага бир жылда 4 жолу беребиз, ар бир квартал сайын. Себеби жанагы эхинококкозду адамдар ооруп атпайбы, ушу иттен адамга жуга турган оорулар. Сибир кулгунасы, жана адамга абдан коркунучтуу. Буга каршы эмделерди жүргүзөбүз бардыгын. Анан малдан малга жуга турган ооруларга яшыр, эмкар, лептоспироз шуларга жүргүзөбүз. Эң коркунучтуу мына ит мышыктар менен иштегенде коркунучтуу мына кутурма оорусу. Бул адамга абдан коркунучтуу. Себеби бул дарыланбайт. Бул дарыланбайт, ошондуктан өтө коркунучтуу. Ошон үчүн ар бир үйгө үймө-үй кыдырып, кээ бирлери мындай алып келет, болбосо үймө-үй кыдырып жүрүп туруп вакцинациядан өткөзөбүз. Түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Алып келген мал ит ооруп келсе, мисалы үчүн, же мышык ооруп келсе, ошонун жугуштуу оорубу же жугушсуз оорубу ошону аныкташыбыз керек. Алар үчүн дифференциальный диагноз дейт, жанагындай салыштырмалуу. Мисалы үчүн, жугуштуу ооруда температура кандай болуш керек, жугушсуз ооруда кандай болуш керек. Мисалы үчүн, боор ооруп атса кандай болуш керек, ичек арын ооруп атса кандай болуш керек, алардын сырттан чыккан эмелери, түсү, тиги баардыгын аныктап туруп, анан диагноз коебуз. Анан ошонун негизинде лечение жүргүзөбүз. Мисалы, врачтар кадимки элечи адамды айыктырган врачтар пациент деп айтат го. Сиздер буларды кантип атайсыздар? Биздер пациент дейбиз. Биздин пациентибиз келди, рексти алып келди азыр, давай. Тиги баягы эмесин назначениясын жасайбыз. Эми мында бул ветеринардык кызмат өзү бир жагынан ардактуу кесип. Экинчи жагы абдан жоопкерчиликтүү кесип да бул. Жоопкерчиликтүү деген себеби, эгерде мисалы үчүн малды диагнозун жанагындай жугуштуу менен жугушсуз ооруларды айырмалай албай, мисалы үчүн кээ бирде эпилепсия же мындай нервдүү эмелер болуп кетсе, же болбосо кутурма менен ооруп келсе, жана адамдарга неме кылып, нападение тигилар ошолорду айырмалай албай туура эмес диагноз коюп койсоң, кутурма болсо адамга укус болсо шелеке аркылуу жугуп калат да, адамга коркунучтуу. Мен 48 жылдан бери иштеймин ветеринардык тармакта. Айыл чарба институтун, Ишки районунун айыл чарба институтун бүткөнбүз 1973-жылы Фрунзе шаарында анда. Ошондон бери ушул кесип иштеп келем. Эми көп малдарды алдын ала эмдедик, дарыладык. Эмгегибизди аяган жокпуз. Толук ушул ветеринардык билимди алганда ошол азыркыга чейин ушул ветеринар болуп иштеп келип атам. Бул кесипти тандап калганыңызга эмне себеп болгон? Бул кесипти тандаганыбызга биз Кыргызстан өзү тоолуу район, айыл чарбасынан эң негизги тармагы мал чарбасы болуп эсептелет. Тоодо өскөнбүз, малды ошол баягы убакта ошо ветеринарларды, зоотехниктерди, тигилерди көрүп, анан ошолор ветеринарлар келип малды профилактикадан өткөзүп, ооруган малдарды дарылап,
ал убактарда жанагындай жугуштоорлор көп болот эле. Шарп, тиги бу дегендер. Ошолор дагы кызыгат элек, анан ошондон кызыгып мен да ушу доктор болайын. Мен да элге кызмат көрсөтөйүн, ветврач болоюн, ошондон окуп, анан ушу иштеп келатам. Ушул кезге чейин эч башка кызматка да өткөн жокмун. Ушу доктор, ветврач болуп иштеп келатам. Ветврачты таштасам эле кандайдыр башка мындай эң кала тургандай болуп сезилет да мага. Медиктер адамдарды лечение кылса, ветеринарлар адамзатты лечение кылат дейт. Себеби бул адамзатты жанагындай жугуштоорлар таратпоо үчүн ветеринарлар аябай катуу кызмат кылышыбыз керек. Себеби көбүнчө малдан адамга жугат. Бруцеллез оорусу, эхинококк оорусу, туберкулез оорусу, ушулардын баардыгы ушу малдан адамга жугат да. Ошонун алдын ала мындай кылганда түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кайра ушу кыдырган сайын түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен келе жатабыз азыр. Кудайга шүгүр. Жумушуңуздагы эң сизге жаккан нерсе эмне? Ушул жумушунда ооруп келген малды дарылап, айыктырып, эртеси ошонун хозяйыны, ээси рахматын айтып, мына рахмат, мында айыкты, итим же мышыгын тамак жеп атат, жакшы уже нормально болуп калды десе, өзүнчө сүйнөсүң да, ушундай. Союздун мезгилинде болгон, мен анда жаш кезим болчу. Институт барадан бери 2-3 жылдан кийин жанагы койлордун арасынан шарп оорусу чыккан. Убактын практика аз, ошол кыдырып келгенде жана койлор кетип атып эле баардыгы эле ата-арасы менен аксап калышты да. Андан кийин бул эмне болду? Дифференциальный китепти аңтарабыз, жашпыз, опыт жок. Аңтарып чыгып анан кийин бул анан ооздорун текшердик. Караксак деп коюшат кээ-бирлери. Караксакка окшошпойт, копытный гинил дейт, ага окшошпойт. Анан ошентип атып дифференциалдап анан ушу шарп экен. Койлор яшудун 194 деген ылаңы бар да, түрү мындай штамы. Ошо менен ооруган ушу аксап, анан 3-4 күндөн кийин кайра ушу аксаганы жазылып, басылат да, анан кээ-бирлеринин туяктары ачылып кетет экен. Ошолдо эң оор болгон, аябай кыйналгам. Республикадан, лабораториядан кишилер барып, областтан, республикадан, район комиссиялар барып текшерген, анда жашпыз да коркуп. Ошондон кийин анан деп практика менен теорияны дагы айкалыштырып, китептерди окуп, жаңы журналдарды окуп, ушинтип жүрүп анан такшалдык да. Адамдардын ошо жаныбарларга, табиятка болгон мамилесин сиз кандай баалайсыз? Адамдардын табиятка болгон нерсе азыр эми кээде жакшы, кээде жаман. Мисалы азыр мына шаарда мына жаныбарларды мына бездомный ит мышыктар көчөдө аябай көп болуп кетти. Ушуга жакшы каралбай атат. Себеби бездомный бир көбөйүп, өзүнүз көбөйүп атат. Балдар көчөдө чыкканга коркунучтуу болуп калды. Приюттар уюштурулбайт, тиги жок, ошого шарт жасалбай атабыз. Бул дагы табигаттын немеси да. Кокустан бирөөнү талап койсоң, жакында эле немеден көрдүңүздөр, талап койду балдарды. Андан кийин бул мына ит мышыктарды жанагындай прогулкага алып чыгыш керек атат да, мындай эс алдырып нары ойногон. Ошого мындай атайын бөлүнгөн территориялар жок. Себеби муну жетелеп жүргөндө булар заңдайт да. Заңдагандан кийин жанагы эхинококкоздун жумурткалары ошо жерге түшөт. Ана ал жерде балдар ойнойт. Балдар ойноп мындай колун жуубайт. Който бир жумурткасы кирип калса озго, ошол жанагындай эхинококкоз болуп боордо, өпкөдө өсүп чыгат да. Ал эми бул эхинококкоз деген оору бул дагы таблетка менен жосумду колдоп айыкпайт бул. Только оперативный операция кылыш керек. Операция боюнча айыкпайт. Вот ошол жактары жакшы көз карашта болбой атышат да. Булардын мүнөздөрүн да билиш керек. Кайсы ит кандай. Мал менен мындай байланышканда алардын характерин билип туруш керек. Мисалы үчүн мына итти келип эле шарт кармай калсаң тиштеп алышы мүмкүн. Техника безопасности дегенди сакташ керек. Сөзсүз түрдө. Хоть жанагыдай королорго барабыз. Хозяиндерди жакшы карма, фиксировать эт, байла болсун, тигиде баардыгын айтып туруп анан кийин подход кылыш керек.
Тиштеп алган учурлар болгон. Тиштеп алган учурлар болгон. Себеби сайгандан кийин хозяин кое бергенде шарт иштейт да, чужой. Тем более үйүндө өзү хозяин дейт. Эчкимге баш бербейт, мындай болуп жатып бербейт. Бул жерге келгенде аябай чоң иттер дагы унчукка ушундай жатып берет, капельница коебуз деди жатып алып турат. Коркушат экен, коркушат. Бул жерде чужой да. Өзүнүн үйүнө барганда мындай күчүктөр дагы жалатпайт, кыйкырып. Айтерчи, үй жок иттерге сиздер мисалы аларды издеп таап өткөрүп турасыздарбы ушундай вакцинациядан же? Жок, жолун иттерди бул азыр мына тазалык көзүнүн астына тазалык карайт. Эми обстрел тигүү деп атып атпайбы? Биз ага иттерди аткыла, жоккула деп айта албайбыз. Себеби биз гуманный неметебиз. Анан биз только айтабыз, стерилизация кылып, уруксан жана эмелерди стерилизация кылып туруп анан кийин бир жакшы, добрый, жакшы колго бериш керек деген гана советтерибизди айтабыз. Аны аткыла, жоготкула деш бизге болбойт. Гуманный болуп алсам да ошону. Элдер, врачтар жана пациенттин кандай көрсө биз да буларды ошондой көрөбүз да. Чачымдан да кээде аксап келет, колдору ооруп мындай колдо неме болсо, ошондо мындай кылып, дагы массаж кылып колунду. Мындай кылып, бул жака чейин башын карап туруп, иштейбиз. Аларды мындай кылып массаж кылып неме кылабыз. Айрыкча. Бул ит ошондой ден соолугу Бул ден соолугу таза. Только жанагындай кутурмага каршы вакцинация алганы келди. Ошого каршы вакцинация жасадык. Ар бир ушундай пациентиңиздердин аттарын да жаттап каласыздарбы? Мисалы азыр Рекс деп айтып атасыздар. Кээ бирлерин жаттап калабыз, эми жакшы мындай чоң иттерди, кээ бирлерин породистилер келет, алабай, жанагындай овчаркалар келет, немецкий. Себеби аны хозяинин таанып каласың да. Анан таангандан иттин атын ошо кээде билип калабыз. Өзүңүзгө кайсы породадагы иттер жагат? Мага немецкий овчарка үйдө бир ит бар. Ошону акылдуу сүйлөшөт мындай. Кесиптик жолунда каарманыбыз катардагы кызматкерден тарта жетекчилик кызматтарды да аркалап көргөн. Бир кезде элдин баары престиждүү деген юрист менен эсепчинин окуусуна умтулса, азыр малга, жерге жакын болуп, агрардык тармакка окуган жаштар көбөйдү дейт Моголбай мырза. Бул тармакта жүздөгөн жаш кесиптештерине устаттык кылып, багыт көрсөтүп тарбиялаган. Каарманыбыз алардын арасында өз тармагында ийгиликтерди багындырган бир катар шакирттери бар экенин айтат. Анан жаштарды жанагындай практикага колдар келет. Аларга акылдашатыбызды айтабыз. Бир алдын жанагы союз тарап кеткенден кийин ветеринарга кызыкпай калышты. Айлык акысы аз, эмгек акысы аз болгондон көп чүрүктөрдү ветврачтар окугандар азайып кетти эле. Азыр эми жакшы, азыр жаштар кызыгып атат. Айылдардан келип атышат. Айылдардан келип окуп иштеп атышат. Азбы көп кичинеден азыраактан айлык бир аз көбөйүп атат. Кызыгы бар да, жакшы. Коштошпайсызбы? Давай, пока. Алып бара. Жакшы байлап. Тамак, давай, жакшы бар. Моголбай ата өз тармагында бир катар сыйлыктарды алган. Эми жетекчилик уруксат берсе, пенсияга чыгып, ардактуу карлыкты сүрсөм дейт. Ал андан ары өзү, үй бүлөсү тууралуу буларга токтолду. Мен Ош областынын Каракылжы районунун Алай көрөнүн кулуну болом. 1950-жылы төрөлгөнмүн. Ошол жактан 10-классты мектепти бүтүп, анан 68-жылы, 1968-жылы Фрунзеге келип, ветеринария факультетине тапшырып, окуп өттүм. Анан 1973-жылы ветеринария факультетин бүтүрүп, ветеринардык врач деген ардактуу унаган кесипти алдык. Ал мезгилде ошондой направление деп коет эле, Айыл чарба министерствосуна направление ошол Алай көрөнүнө жиберген. Ошого ветеринарный врач болуп иштешин деп. Студенттик жылдарыңыз тууралуу айтып берсеңиз, сиздердике кызыктуу болуш керек, көбүнчө мындай бакаларды союп, ушундай эмелер болду беле? Студент кезибизде окудук. Эми анда лабораторияда бүт жана физиология дегендерди, ушу бакаларды союп, ошо кардиология, жүрөктөрүн ошо баканы соет элек. Колубузду салбай, мындай коробканын ичинде бакалар аябай.
Анан дежурный болосуң, барып аласың. Бакалар тебелет, коркосуң, тигинтесин анан көндүк кийин. Жыландарды алып окудук. Андан кийин жанагы малдардын мускулдарын окуйсуң, анатомиясын окуйсуң. Жаңыдан окуганда тиги иттердин баардык немелерин катырып койгондо ит беттеринен турат, формалинде турат. О, жиркенип, жакшырмабай анан кийингөнүп калган колдумун чутурундап кирешкине кайра отуруп алып жеп тиги сөөгүн кармап мына мындай деп окуп калдык да. Бул мындай сөök, бул мындай сөök аттарын анан чукурунан бери окуйсуң. Анан Топоровский анатомия дейт. Малдын сөөгдөрү кайсы неме органы кайсы жерде жайгашкан. Ошонун баардыгын окуйбуз. Ветврач деген өзү ошол анатомияны, Топоровский анатомияны жакшы билиш керек. Бул ветврач жанагындай врачтарда бизде инфекционист, терапевт, хирург, акушер, гинеколог дегендер жок да. Бизде общий баардыгы комплекстүү баарын билишибиз керек. Биз хирургбуз, биз инфекционист, терапевт, кайсы сөök кайсы жерде жатат, жайгашкан, ашказаны каерде жайгашкан, кан тамыры каерде, нерви каерде, ушулардын баардыгын билишибиз керек. А медицинада чүчкүрүп алсаң тиги эме бар дейт, инфекционный бар дейт. Бизде антип албайбыз. Биздики кесип аябай. Ошон үчүн жанагы ардактуу дагы, жоопкерчиликтүү дагы деген ошол да. Эми үй бүлөңүз тууралуу айтып бериңизчи. Канча балалуу болгонсуз, жубайыңыз менен кантип таанышып калдыңыз? Ветеринармын десеңиз, анда кандай реакциялар болду? Жубайым менен ал экөөбүз бир жерде болобуз, бир айылдан. Ал Ошто педагогический институт окучу. Мен бул жакта уже 4-курсту бүтүп аткам. Таанышып 1972-жылы үйлөнгөнбүз экөөбүз. Барып айылда жүндө таанышып кандай, эми ошентип көңүлүбүз жагып алып, бири-бирибизге көңүлүбүз жагып алып, ата-энелерибиз макул болду. Үйлөндүк. Азыркы кезде ал пединститут бүттү. 5 балалуу болдук. 3 кыз, 2 уулум бар. Кыздар турмушка чыккан бардыгы. Балдарым үйлөнгөн. Бир балам дагы кесиби ветеринар. Нерелериңиз дагы ушинтип эмени жакшы көрөбү? Мал жаныбарларды жакшы көрөт, күчүктөрдү жетелешип, мышыктарды алып келип алып кетет. Аны түшүндүрүп айтам, жакшылап карагыла, колуңарды жуугула, деп. Ветеринария бул менин ардактуу кесибим, жоопкерчиликтүү ишим. Ушуну менен мен ушунча даражага жеттим, ушунча бала бакыралуу болуп, ушуларды багып келе жатам. Жакшы өзүм удовольствие алып, мен ветеринарный врачмын деген кызматта келе жатам. Адамдар көп учурда өзүлөрүн кайсы бир жаныбарга ассоциация кылып кой, мисалы мен атка окшошмун, мен мисалы коёнго окшошмун депчи. Сиз өзүңүздү кайсыл жаныбарга ассоциациялаштырасыз? Мен болот го, мисалы жомоктордо делечи куу түлкү деп, түлкүдөй куу бул депчи, же болбосо койдой жоош деп салыштырып коет го, ошондой. Мен ошо койдой жоош болсом керек. Мен мүнөзүм боюнча ошондой жоош адаммын, көп катуу бирөөгө сөз айтпайм. Табиятты, жаныбарларды сүйгөн дарыгер таланттуу да экен. Маек соңунда ал өз кесибине жакын болгон жылкычынын ырын ырдап берип бизди узатты. Сени жылкычы мен чабан, кыйкырып добушун салам. Өлүкөбүз үчүн иштейдин ар күндө өссүн гүл заман.